көрүүчүлөр, буга чейин укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте биз жаш өспүрүмдөргө жана ошондой эле коомдук жайда кальян тамек чегүүгө карата ирет жүргүзгөнбүз. Мунун аркасы менен биз клубтарды кыдырып жүрүп, ЛГБТ мүчөлөрү ошол жерде эс алган клубду көрүп калып, бул жерде коомчулукка аябай терс таасирин калтырат экенин сиздерге чалдырып бергенбиз. Эгерде жакпаса, жашагыла ошол жака баргыла. Америкага баргыла, Европага баргыла. Жашагыла прекрасно. Муяка келип туруп, не навязывайте. Ар кайсы мненияны, ар кайсы движенияны. Бул текшерүү мындан бир нече күн мурун Чекит YouTube каналы чыгарган видео материалдын алкагында ишке ашты. Кара деле бүт клубтарга алардагы рейд жүргүзүп, анын аркасы менен көптөгөн жаштардын арасынан ЛГБТга пропаганда үгүттөө боюнча дагы маселелер козгоп, жана ошондой эле жаштардын көпчүлүгүнүн наркотик кармалгандыгы аныкталды. Ошол тууралуу сөз кылабыз, биз менен бирге болуңуздар. Өзүңөр кирип көрдүңөр да. Эчтеке жашырбайбыз. Сколько тебе лет? 19. Трогаться? Пожалуйста. Я коренной житель Бишкека. Уважаемый, паспорта есть у вас? Нет, с собой нету. Ну, кальян не только мы это разрешаем, весь город разрешает. Деген штраф деген не влияет ни на кого уже. Бар экен деле билинбейт. Бул жака киргенде эле көрдүңүздөр. Бүгүн биз 1-Май районунун аймагында коомдук коопсуздукту сактоо максатында түнкү иш-чараларды өткөрүп атабыз. Биринчи максатыбыз Ала Тоо аянтында коомдук коопсуздукту сактоону жана иретсиз Жүрүңүздөр. Урматтуу инспектор, келиңиз. Саламатсыздарбы? Оператор, бул жакта тартып коюңуз, фиксацияны. Бул жакта тартып коюңуз. Бул жакта көрсөңүздөр болот. Бул жакта ачык айкын эле чек отурушат. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин эч кандай кальян чегүүгө бүт баардык жака 2024-жылдын 28 февралында күчөтүлүп, барча тыюу салынган. Азыркы учурда болсо бүт айып пулдары салынып, азыркы учурда бүт протокол түзүлүп. Мына көрсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы? Шарбат милициянын 1-Май районунун коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлерибиз, милициянын лейтенанты Байситов. Коомдук жайда тамек чегүүгө болбойт. Кальяндарды. Сейчас уберем, Анан документтериңизди берип койсоңуз. Через түндүк подойдет, да? Подойдет. Сиз кимсиз бул жерде? Администратор. Көрсөтпөйсүзбү анда эмнеңиз бар? Мен муну? Сиздин керек болсо паспортуңуз жок экен. Паспортум жанында жок. Сиз бул администраторго ишенип атасызбы? Айтып атат, өзүн таныштырып атат. Эмнеңиз бар сиздин көрсөтүү? Администратормун только всё. Эмнени көрсөтөйүн? Эмнени көрсөтөйүн? Бейджигимди көрсөтөйүн. Договоруңуз барбы? Трудовой договоруңуз бул жерде иштеп? Трудовой договорум бар, бирок бияқта эмес. Бияқта эмес? Офисте. Офис закрыто, да. Мен айтып атам, давайте, я никуда, все равно я не имею права подписывать вот сюда. Неге? У меня менин акым жок бул жакачы. Эмнеге администратор болуп иштеп жүрөсүз? Сиз бул жака жооп бересизби администратор болгондон кийин? Жооп берем. Бирок буларга жооп бербейм. Садыр Жапаровдун 2021-жылы кабыл алган мыйзамын билесизби? Билем. Эмне мыйзам? Не мыйзам. Билем деп атпайсызбы? Закон мыйзам толтура. Кайсыны именно Билем кайсы? айтпаңыздар, кальян боюнчачы. Кальян боюнча го? Билсеңиз эмнеге чектелип Ну, атасыз? кальян не только мы это разрешаем, весь город разрешает курить Жок, кальян. сизге лично суроо берип атам. Эмне себептен чектелип атасыз? Эгер мыйзам билсеңиз. Иногда только. Я. Иногда ли? Иногда ли? Жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, Ала таянчасынын ортосундагы Бохо деген кафе бар экен, ошол музейдин эле жанындагы. Бул жакта видео фиксацияны көрсөңүздөр болот, бул жакта. Кальян боюнча мыйзамды билесизби, билбейсизби? Отуңуз беле негизи? Кайсы происходит, можно айтып болбойчу? Жок. Билесизби, билбейсизби мыйзамды?
Мен Ачон Мунарбек, журналист Чек Толгор. 2021 жылы Садыр Нуркожоевич кальян боюнча запрет деп орысша айтканда мыйзам киргизген. А буга чейин ушундай иш-чаралар болду билесиздерби? Ондай камерамен никогда. Жок, биздин кызматкерлер. Жок, музыка боюнча келип кеткен. Музыка боюнчабы? Урматтуу, буга чейин келип кеткенсизерби? Ооба, келип жүрөт. Салынганбы? Салынды эле. Болмаса бар салынганы мен көргөзгүлөм да. Жок да ошода протокол. Сиз канча болуп кеткенсизге? 23 күн болуп калды. 23-төн бери бул 23 күн болуп калды. 23 күн. Жакында эле келген турбайсызбы? Демек сиз келгенге чейин мурда бул жака келип штраф салып кетишкен? Жок, смотрите, мен келгенде ознакомление кылам да бүт документтер мененчи. Там не только бул жак, башка проверкаларда толтурады. Биз Анын арасында бир кальян боюнча эле келдик. Анткени 2024-жылы 28 февралда президент Садыр Нуркожоевич кайрадан ушул кальянды күчөтүрүп, азыркы учурда бүт жака тыюу салынды. Неге элдин барганда, бардык заведениелерде бар? Биз азыр бүт баарына штраф салып берип атабыз. Кезек сиздерге жетти. Жок деген штраф деген не влияет ни на кого уже 2020 канча жылдан бери деп атасыз? 2021. 2021ден бери 4 жыл ичинде канча эч ким жок албайды. 2020 сиздер токтотсоңуздар жок болот. Биз бир адам токтотсо болот. Ар ким өзүнөн башташ керек. Биз мисалы үчүн мен башка жакта деле иштегем, кальянда жок жерде деле. Анан кальян кайда пайда болуп калган? Токтотконбуз. Биз токтотконбуз 1 жылга. Бирок эч ким токтоткон жок. Эмне деп айтасыз? Биз токтоттук 1 жылга. Ар ким өзүнөн баштаса, бүт коом оңдолот. Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом да таза болот дейт го. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы, Азыркы сиз администратор. Мен бuyakta иштейм, айланайм, мен кальян сатпайм деп бuyakта иштейм. Жок, сиз жоопкерчилик сизде да бул жакта. Жоопкерчилик менде, кальян боюнча. Анда сизге мындай кылайын. Азыр камеранын астына айтып атасыз, бул жакта кальянга турбайбы? Уруксат болсо алып коюңуз. Макулбу? Хорошо. İşte otsak geliyor çıkıp da otlar. Yemeği de dışarı çıkıp durmayısın. Çığa albayız ki çıkıp otmayız. Çığa albayız. Anne çığa albayız. Çığa albayız. Biz cumhur çıkıp bitiyorsan çığa albayız. Çıkıp var maliye çıkıp duruyor. Yok çığa albayız. Minista yigit koyup qarab, elden surasa beresiz. О, эжеке аны сура деген жокмун да мен. Элдерди тоже подставляете. Жок, эжеке мен аны сура деген жокмун да. Ал туура эмес, ооба. По закону силер өзүңөр жумушуңарды кылып атсаңар, бирок кайтып атат. Бияка бизге указание чыгып атат. Чаргылады атат, эчке сүйлөшкөлүп атат. Бизде эч ким чыгара албайт. Биз Саламатсызбы? Каяктан указание чыгып атат? Салам алейкум. Каяктан указание чыгып атат? Мен бияк менен сүйлөшө алайын, болду. Жок, указание чыгып атат, токтойсузбу? Урматтуу көрүүчүлөр, биз шаардагы Киев көчөсүндөгү Майшиша кафесине келдик. Бул жака келсеңиздер, бул жакта да мыйзамга каршы бүт киргенде эле бүт көрүнүп турат. Ар бир столдо байкасаңыздар, видеофиксацияны силерге көрсөтөлү. Оң жакка карасаңыздар, бул жакта кафелер, бул жакта бүт бардыгы ар бир столдо чеккенди көрүнүп турат. Эми бул Майшиша деп бул жакта көпчүлүк ушу кальян чеккени келишет. Бирок мыйзам күчүнө кирген күндө дагы булар токтотпосо дагы иштеп аткандыгын көрүп атасыздар. Бул жакта бир көрүп коңуздар. Көрдүңүзбү? Сырткы жагы эле бул. Эми иш жагына кире турган болсок, иш жагында мындан да көп болуш керек азыр. Көрүп атасыздар бул жакта. Көрдүңүздөр, эми бул жактын ичине кирели. Ички. Көрүшүлөр. Ички абалы ушундай. Ар бир столдо. Артты көрсөтө турган болсок, бул жакта. Эми азыр биздин кызматкерлер буларга протокол түзүп жетишпейби мындай. Алгач биз коомдук жайларда чылым чеккендерди жана жашы жетелик өспүрүмдөрдүн түнкү маалда жүргөнүн тартып жүргөнбүз. Бирок күтүлбөгөн бизди таң калтырган көрүнүшкө күбө болдук. Видеодо тартылган жай жаштар көп чогулган коомдук кафе. Бирок ошол жерде ЛГБТ мүчөлөрү атайын топтолгон жай катары колдонуп жаткандыгы билинди.
Урматтуу көрүүчүлөр, мына символ. Кафенин жетекчилиги бул көрүнүштү ачык колдоп, аларга шарт түзүп бергендей таасир калтырды. Бул көрүнүш биздин улуттук баалуулуктарга, салт санаага, тарбияга туура келбейт. Биздин коомдо үй бүлө намыс, адеп ахлак ар дайым жогору турат. Ушундай көрүнүштөр жаштардын аң сезимине түздөн түз терс таасир этет деп кооптонобуз. Он просто не хочет, чтобы ее снимали. Можете проверять? Дай мне, пожалуйста, маску. Маску дай, пожалуйста. Проверить хочу. С собой нету паспорта. Почему? Потому что я совершеннолетний. Как докажешь? Дай, постой. Давай. Сколько тебе лет? 19. Мне Докажи. 23. Докажи Давай телефон тогда. возьму. Где твой телефон? Сейчас я телефон возьму. Эй, Там телефон, там. я что говорю? Смотри, постой. Ассалам алейкум. Кыргызча түшүнөсүзбү? Ооба. Сиздин аты жөнүңүз анан бул жерде кызматыңыз? Администратор Бактияр. Бактияр мырза. Бул жер кандай бар? Жөнөкөйлө бар. Жөнөкөйлө бар, жаш балдар, жаш кыздар келип эс алат. Жөнөкөйлө бар. Ооба. Эми көрдүк да абалды азыр кирипчи. Мени көрдүм. Жаш балдар, жаш кыздар деп атпайбы? Азыр ким кандай кийинет, көрүп атпайсыңар өзгөр. Поп культура, кей-поп дегендери. Ооба. Ушундай. Сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Жеке кайсы ою? Ушундайлар. Кандай ушулай? Жөнөкөй адамдар келип эс алат. Бул жакта бар экен деле билинбейт. Бул жака киргенде эле көрдүңүздөр. Бул розовый цвет деп коет. Мындай гейлердин символун чагылдырган цвет. Киргенде ал жакта кандай адамдар киргенин, кандай инсандар чыкканын көрдүңүздөр. Башка сөзүм жок. Эми бул нерсеге коомчулукта кандай чара көрүш керек? Мен ойлойм, бул биздин коомдо өтө чоң маселе. Бул мамлекет деңгээлде көндүрүлүш керек. Просит не снимать. Можно, нет? Она тоже прячет. Ну, вы не снимайте, она вам все скажет, что хотите. А вы кто? Я администратор. Администратор? Да. Мы вас снимаем или что? Меня можете снимать вообще как хотите. Я за нее переживаю. Паспорт? Уважаемый, паспорта есть у вас? Нет, с собой нету. Хорошо. Фото или что? Нету. Вас как зовут? Уважаемая. Не надо было. Паспорт бар екен мындай? Хотя бы 18-ден өтіп тұрып ошол эле сурак болду, хотя бы жок дегенде. Вам есть 18? Покажите паспорт, что у вас? Подтверждающие вашу личность есть документы? Как? Рядом ничего нету. Что со всех сторон снимают, я не понимаю. Мне покажи. Снимайте. Вот почему. Жылын оқиғаға қалдым, сразу алып салдым. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге жакын эле Камчы Кыдыршаевич айткан ушундай
мамлекетибизде эл көбөйсүн, төрөгүлө, өскүлө деп. Эми шаарыбыздын так ортосунда ушундай ачык айкын эле ЛГБТ же бул кишилерди кандай атоо болот, өзүңүзгө киргенде эле көрдүңүздөр. Жанагы түс гейдин символу десек болот. Бул нерсеге аябай мен да таң калдым. Мындай биздин клубтар аты жөнүн дагы жазылган эмес, аябай мындай жашыруун катылып ачылган. Абал ушундай экен биздин экенибизде. Ушундай абалдар да бар. Бул эң өкүнүчтүү. Коомчулукта көпчүлүгү эми өзүң жашоосуна деген, өзү билет кандай жашоосу деген адамдарга айтар элем. Эртең келечекте уул кыздарыңыздар ушундай болуп калса, кандай карайт элесиңер? Ошондуктан ар бир ооруну биз алдын алуу үчүн дагы биз дарыланабыз. Мындай нерселерди коомчулукта алдын алып, биз коомчулукту дарылашыбыз керек деп ойлойм. Башка сөзүм жок.